Бул Ыйса, Салам. жерде жашаган адамдардын баарын куткаруу үчүн келген куткаруучу. Ал баардык адамдарга Кудайдын сүйүүсү жөнүндө айтып берген. Анан дагы ал ооруп жаткандарды айыктырган, ал аябай көп кереметтерди жасаган. Бир жолу ал окуучуларын таң калтырып чоң толкундарды токтоткон. Өлүп калган адамдарды тирилткен. Бир жолу Ыйса окуучулары менен Галилеяга жөнөдү. Алар Самариядан өтүшү керек эле. Бир айылдын жанындагы кудуктун жанына келип, ошол жакта бир аз эс алып алалы дешти. Анын окуучулары айылга кирип, тамак аш сатып келели деп кетишти. Ыйса жалгыз калды. Түш чендерде бир аял идишин көтөрүп алып суу алганы келди. Мага ичкенге суу берип коесуңбу? Деп сурады. Тиги аял аябай таң калды. Анткени Ыйса жүйүт эле да. Ал эми жүйүттөр самариялыктар менен сүйлөшүшпөйт. Сен жүйүтсүң. Мен болсо самариялык аялмын. Кантип менден ичкенге суу берчи деп сурап жатасың? Эгерде сен Кудайдын белеги эмне экенин жана ким сени менен сүйлөшүп жатканын билсең, тескерисинче менден суу сурамаксың. Анан мен сага өмүрдүн суусун берет элем. Сен мага кантип суу бермек элең? Сенде кудуктан сузуп алчу идишиң да жок. Мен берген сууну ичкен адам эч качан суусабайт. Аял аябай кызыкты. Ал Ыйсадан: Анда мага сен айтып жаткан суудан берчи. Мен эч качан суусабагандай болоюн. Ыйса болсо ал аялдын жашоосу тууралуу көп нерселерди айтып берди. Аял аябай таң калды. Сен пайгамбарсыңбы? Деп жиберди аял. Сен билесиңби, эмнеге жүйүттөр башка жерде, ал эми самариялыктар башка жерде Кудайга табынышат? Баардыгы башкача болуп өзгөрө турган убакыт келатат. Адамдар тиги тоодо же бул тоодо табынабыз дебей калышат. Кудайды тааныган адамдар рухта жана чындыкта баардык жерде табына ала тургандай убакыт келе жатат. Кудай Ата так ушундай табынуучуларды издеп жатат. Ооба, жакында куткаруучу Машаяк келип, биз аны күтүп жатабыз. Ал келгенде баардыгын бизге түшүндүрүп берет. Бизде суроо да болбой калат. Ошол Машаяк менмин. Деди Ыйса. Аңгыча окуучулар келип калышты. Ыйсанын аял менен сүйлөшүп жатканын көрүшүп, аябай таң калышты. Аял болсо айылга чуркап барып, Биз күтүп жаткан Машаяк келиптир деп баарына айтып берип жатты. Ал мага менин жашоомдун баардыгын айтып берди. Айылдан көп адамдар Ыйсага келишип, анын сөздөрүн угушуп, Кудайга ишенип калышты. Анан ал айылдыктар Ыйсанын алар менен калышын суранышып, Ыйса окуучулары менен ал жакта 2 күн болду. Анан алар аялга: "Биз да ишенип калдык, бирок сенин айткан сөзүң боюнча эмес. Өзүбүз ишенип калдык" дешти. Эми биз Ыйса Машаяктын чыныгы куткаруучу экенин билебиз дешти.